Шекербек Шерикулов деген агабыз жарык маанай сөзү таамай киши болчу. Кезек тамашага келгенде төрөлгөндөй, бешикте күлкү шаңга бөлөнгөндөй, кайгы убайымдын поюзунан калып калгансып качан болсо купшуңдап күлкү чачып турар эле. Ал кеткенде аттуу баштуу кишилер залкар комузчулардын акыркысы кетти дешкен. Күүчү катары айтышса керек. Чынында эле ошол кезде фабрикадан чыккан комуздар кинкилдеп добушу начар болчу. Бирок Шекеңдин колуна тийгенде дудук комузга да тил бүтөт эле. Шекең менен көп эле баарлаштым. Ал кишиге суроо берип жүрүп отурсаң, жообун катырып кете берер эле. Шеке, сиз мурда молдо болгонсузбу? Ооба. Болгондо да билимдүү молдо болгом. Мечитте бир топ жыл элди намазга жыгып жүрдүм. Бир күнү эле чекем жерге тийип, таманым айда караган кезде жан башыма бир нерсе шактей түштү. Чоочуп тура калсам, артында бир чал сакалы бириндеп өзү дирилдеп алыптыр. Бул эмне? Я, ок күспуруш деп жерди көрсөткөнүнөн карасам, четок. Мен тоңкоңдоп атканда чөнтөгүмө түшүп калыптыр. Ала коюп мечиттен качып чыктым. Тигилер артыман келе атышат. Трактор казып кеткен узун кенен бир аң бар эле, ошондон секирип өттүм. Тигилер жаш өтүп калган кишилер эле өтө албай туруп калышты. Намазды каза кылдың деп сөгүп каргап киришти. Четокту көрсөтүп, "Ой, мен силерди башынан эле ушу менен намазга жыгып жүргөм" десем, жер тепкилеп ийишти. Ошентип өнөргө кеткем. Казакстанда Куранды чечмелептирсиз го. Эми Беки деген мени Таластын элдик театрына кошуп албадыбы? Казактарга оюн коюп жүрөбүз. Аларда бир салт бар. Барган артисттерди 3-4төн ар кайсы үйгө бөлүп кетишет. Мен барган үйгө карыяларды жыйнап коюшуптур. Тамакты ээрчип тиги кашайкырда келди да кылтыңдап. Карылар ичпейбиз, шарият жол бербейт дешти. Аппали деп шарияттан баштадым. Ислам ибадаттарынан тартып хадистерди аралай чаап келип шүгүрчүлүктөн токтодум. Ал эмне? Хадисте айтылат, ар бир пенде эртең менен турганда өз көзү менен күндүн нурун көргөнүнө, ысык таманы менен жерди басып турганына, өз колу буту менен кыймылдап жүргөнүнө шүгүрчүлүк кылсын дейт. Анан барып тириликти ойлосун дейт. Бул эмнеден улам айтылган? Илгери элден оолак бир жалгыз үй кыжыймат үйүнөн чыгып, тапканы тамагынан ашпай, жутканы жумуруна кеткен, жашоосуна кейип турганда өтүп бараткан Кудайдын элчисин токтотуп алып, наалып кирет. Ушу жашооңо шүгүр десе болбойт. Уурдама дедиңер, уурдаган жокмун. Түз жүр дедиңер, түз жүрдүм. Кана мен жарыганым. Тигинде ууру кескинин баары жыргап атат го. Эмчектеги балабыз менен качанга чейин жалгыз эшкини карап отура беребиз? Айт Кудайга. Тилегимди берсин, мен да адамча жашагым келет. Эл башкарам. Тексиз бий кем чонтой атка конорун билесиңби? Чонтой монтоюңарды билбейм мен. Чоң болгум келет. Эгер сураганды бербесеңер, анда қан сарайдын жанына барып жан кыям. Жандын баркын биле элек турбайсыңбы? Мейли, эртеңге чейин 3 тилегиңди айт, Кудайга жеткизейин дейт да кетип калат. Анан кедейдин акылы быт-чыт болот. Кыялында каяка гана барбайт да эмнени гана көрбөйт. Биринен бири кызык көрүнө берип, гаңгы баш болот. Кечке чейин келечегин 3 тилекке сыйдыра албай башынан түтүн чыгат. Акыры айласы кеткенде аялына болгон ишти айтып, бир тилекти сен ал, калган экөөнү өзүм айтам деп уйкуга кирет. Аялы кызганчаак неме окшойт? Күйөөң кан болсун десем, катар-катар катын алып уят. Болбойт. Бай болсун десем деле ошол. Болбойт. Андан көрө өзүм жаанда жок, сулуу болоюн деп жатып уктайт. Эртеси күйөөсү ойгонсо жанында бейтааныш чүрөк жатат. Ал акыл айран болуп отурганда кандын баласы аңгуулап чыккан экен, агыткан кушу булардын үйүнө конуп калат. Ат дүбүртүнөн ойгонгон аялы сыртка чыга калса, аны көргөн ханзада ушуну алам деген бойдон аттан кулап түшөт. Жигиттери сурап отурмак беле, келинди атка бөктөрүп алып Хан сарайга алып келишет. Аерде той башталат. Биздин кембагал эмне болуп кеткенин көпкө чейин түшүнө албай, аялын колдон жулуп кеткен атчандардын узап бараткан караганын карап, какылдап ыйлап кирген кичинекей баласы менен алышып отуруп калат. Аны соорото албай, заматта чумоосу чыгып, эчкинин сүтү менен эптеп түш оодарат. Акыры эмне болгонун түшүнөт да аялына жини келип, ушундан көрө чочко эле болуп калсаңчы деп жиберет. Пенденин оозундагы Кудайдын кулагында. Ошо маалда Хан сарайда жыйылган элдин алдына колуктуну алып чыккыла деген буйрук болот.
арналган бөлмөдөн чыгып элдин алдына жете бергенде жанагы сөз айтылган экен, колукту чочкого айланып кетет. Коркулдап элди аралай чуркайт. Эл туш-тушка качат. Хан сарайдын дарбазасына барып эле уруна берет. Чапса сезбейт, сайса өлбөйт. Кандын айласы кетип дарбазаны аштырат. Чочко талаадагы жалгыз үйүн көздөй сызат. Биздин кембагал баласын соорото албай жымбылы түгөнүп отурса, сырттан коркулдаган үн чыгат. Чыкса чочко турат. Баладан көз өтүп. Көздөрү тааныш. О, Эленайын Кудай, аялым деле кайра берчи. Чочко ушул замат аялга айланып, баласын эмизип отуруп калат. Ошентип 3 каалоо орундалат. Күндөр өтөт. Булардын саап отурган жалгыз эчкиси өлөт. Артынан баласы чарчап, анын күйүтүн көтөрө албай аялы да дүйнө салат. Биздин кургак манаптын коколой башы эле калат. Жолу буулат. Ачкадан өлө турган болгондо кайыр сурай баштайт. Кайырчы дегенди көрбөгөн хан аны жирооду кылып жиберет. Башка элге баш калкалайын деп ашып келатса, алдынан өзүнө окшогон тагдырлаш чыгат. Экөөнүн барар жери калбай арман айтып күндү узатышат. Биринде кийиз бар экен, алдыга салып, аркаларын тийиштирип, тизелерин кучактап отуруп уктап калышат. Биздин шоркелдей таңында ойгонсо тиги өлүп, денеси жабышып калыптыр. Оонаса калбайт, секирсе түшпөйт. Аңгыча күн чыгып тиги бузула баштайт. Куру дегенде айылымды көрүп өлөйүн деп жанталашып келатып, айылы көрүнгөндө Эленайын Кудай, ушунуга шүгүр дегенде артындагысы топ этип түшүп калган экен. Буш ордунун ошого чейин оозунан шүгүр деген сөз чыкпай келбедиби? Казак карыялар ушуну укканда чоң молдо менен отургандай болушту. Ак ишенбесе эне жөнүндө айтайын дегем. Анан баштадым. 432-аятта мындай дейт. Дөре мифа сөллеси. Ошо дөре мифа дегени адал тамактан жасалган адал ширени, сөллеси дегени ичип тышка чыгарбай сиңирип кетсе адал болот дегенди билгизет. Бул куркур буудайдан жасалган. Буудай арам деп кимге айта аласыңар? Буудай арам десеңер, анда нанды да арам дейсиңерби? Деп ыстыканда кармап туруп сурадым. Эртеси чалдар пенсиясынан кытыган акчаларын кармалап келип, адал шире менен узатышкан. Жана эне жөнүндө айтам деп калдыңыз. Бул сен мен жөнүндө сүйлөтө бересиңби? Шекемди жөн сүйлөтпөй калайын. Бул илгери пайгамбар эл кыдырып жүргөндөгү окуя. Ал киши мен Кудай эмесмин, пендемин деген. Кедей байга жетсем дейт, бай Кудайга жетсем дейт. Пенденин эңсөсүндө чек жок. Пайгамбар да ошондой тейде жараткандан абырой мага тең кимиң бар деп сурап ийген окшойт. Ошондо жараткан бир кишинин дарегин бериптир. Пайгамбар келсе карапайым эле набайчынын үйү экен. Күнүнкү жай тирилик. Нарыда бир келин кыздары менен кир жууп, от жагып дегендей, бериде чакан чарпаяда чүкөдөй кемпирге тамак берип жаш жигит отурган экен. Пайгамбарды жылуу тосуп алып, сөөрүгө отургузуп, бир аз күтүңүз дейт. Кайра барып кемпирди кашык менен шашпай тамактандырып, ортолорунда коурашып сүйлөшүп бүткөн соң көтөрүп барып жаткырып, желпип отуруп уктатып, чымын комбосун деп үстүнө үлбүрөгөн жука кездеме жаап, анан келип, пайгамбарым, эми сиздин эркиңиздемин дейт. Тиги киши эмнең болот? Энем 25 жылдан бери кол карап калды. Такай өзүң тамактандырып өзүң жаткырасыңбы? Үй билен карлашпайбы? Алар карлашайын деп эле турушат, бирок энем менин колума, үнүмө, көзүмө көнүп калды. Башкалар башкача кармап, башкача карап коебу деп турам. Анан да экөөбүздүн нечен жылдан бери сүйлөшүп келатканыбызды башкалар улай албайт да. Аягында алсак эмне деп бата берди. Апам 25 жылдан бери күнүгө 5 маал абыройуң пайгамбарга тете болсун деп бата берет деген экен. Ошондон кийин бусурман баласына энесин сыйлагандын абырой пайгамбарга тете деген эреже жазылган. Шеке, автобустун ичинде шакылдата бата кылып ийипсиз го. Эстек айтып эле күлүп калат. Анда автобус минип жыргап калган кезибиз. Ошо эстебестер болуп эл аралап жүргөндө кайсы бир айылдан кийинки айылга чыктык. А кезде койдун эти оңой менен бышчу эмес. Таш кайнатып жаткансыз таң атканча ырдап чордоп отура берчүбүз. Күнүгө уйкудан калып жол жүрөбүз. Айылдын баары эле кудалардай узатат. Анан автобуста көз илинет. Отургучтан кулайсың. Мени кулабасын деп айнек жагына отургузуп коюшкан экен. Көзүм илинип кетиптир. Автобус секиргенден көзүмдү ачсам мүрзөлөрдү аралап баратабыз. Кайтадан кайта бата кылам. Кайтадан кайта бата кылам. Түгөнөр эмес. Ошондо бердин эли жолдун боюна кырылып калганбы десем, артисттер каткырып жиберишти.
Көрсө жолдон коебуз деп кыркалекке топурак төгүп кетти. Жүрөк толкуйт кантип чыкты эле шеке. Москвага декадага барабыз деп өпкөбүз көп күн өтпөй жаткан. Комшулардын ансамблинин атай таалиминдеги кул болду экөөбүз даярдап бүтүп калганбыз. Жуп жөнөрдө жетекчилер тамагыңарда справкаңар бар экен деп мени анан Ормонбек Асановду калтырып коюшту. Эчтеке болбойт деп калып калдым. Аман-эсен жетишти экен деп күнүгө радиону тыңшайм. 2-3 күндөн кийин жетти деген кабар жаңырды, аябай сүйүндүм. Ананчы ушунча жерден барып ошондой чоң шаарга оюн көрсөтүш оңойбу. Терме батпай жатсам жайлары кайрыктар келе баштады. Акыры күүгө айланды да билет алып Москвага жөнөдүм. Аларды кантип табарын деле ойлоп отурмун. Кудай жалгап чогуу барган бир жигит биздин кишилерди таап берди. Барып эле күүмдү комшуларга үйрөтүп кирдим. Жетишип калдык. Акыркы күнү эл алдына чертип чыгыштым, мени кошкон жок. Эчтеке болбойт дедим. Кайран шекем, кейиш, таарыныч, көр тирлик, куулук шумдуктардан мурда жаралган, өнөргө гана арналып келген алпейим асыл адам эле. Азыркылардын бирин жуп кетерде калтырып көрүңүзчү. Кезит, радио, теле дегендерден башыңыздан ылдый жугунду куюп, кайнак суунун шлангысын бир жериңизге житире салып туруп, кранын болушунча ачып, тили карайгыча карга пишилеп, кара күчтөрдү жыйнап келип, кара дубаны оптом окутуп, колунан келген жамандыктардын баарына ашыра жасап, ашынганы үйүңүздү жардырып ийиш да мүмкүн. Шекең болсо Айкөлдүн чыныгы тукуму. Айкөл демекчи бир чайканада өзбек туугандар менен отуруп, шекең мен Манаска 6 атадан барып кошулам. Мына Жакыптан Манас, Манастан Семетей, Семетейден Сейтек, Сейтектен Култай, Култайдан Шеркул, Шеркулдан мен десе бир чалаас ойлонуп туруп, шу Марксиям сиздин додаңыз бөлүп чыкмайбы дептир. Аны айтып шекем ошо чалдан азилдешин көргөндөй жыргап күлүп калар эле. Бала кездеги шок кыялдары карыганча сакталып, башкалардын сиркеси суу көтөрбөй жатканда да шекеңдин тамашасы кайнап жок жерден чыгып турар эле дешет. Айлап эл кыдырганда артисттер деле чарчайт, бири-биринен тажай баштайт. Болбогон бирдеме үчүн чукчуңдап уруша кете турган учурлар көп эле болот. Ошондо Шаршендей, Шекербектей, Асанкулдай шайырлардын баркасы маңдайт. Анткени алар эч кимдин колунан келбестей жасайт. Бир тамаша менен элдин чагылыкканын жазып, жыйналган ачуу жинин алыска кууйт, күлгөн адам сергий түшөт эмеспи?